Түз эфирде күндеми маалыматы программасының толтырылған чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кумтөргө 30 жыл. Президент өзгөчөлөнгөн кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлык тапшырды. Ушул тапта Ош шаарында 66 көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Мында коопсуздук эрежелери канчалык сакталат? Кыргыз-тажик чырында көзүнөн ажыраган чек арачыга батир берилди. Кумтөрдүн улутташтырылышы менен Кыргызстанда саясий коррупциянын демонтажы башталды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кумтөр алтын кенин иштетүүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сүйлөп жатып айтты. Мамлекет жетекчиси Кумтөрдүн элге кайтарылышы республикадагы жаңылануунун башаты, өнүгүүнүн өзгөрүүнүн алгачкы баскычы экенин белгилеген. Муну менен бирге кезинде Кумтөр долбоорунун иши Кыргызстандын эгемендик тарыхында чыр чатак, алдамчылык жана шылымдык менен коштолуп, чет элдиктер менен бир ууч атка минерди гана байытып, кылым аферасы атыгып, коррупциянын символуна айланып калганына токтолгон. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров геологияны, кен казуу өнөр жайын жана маданий потенциалды өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, Кумтөр алтын кенин Кыргыз Республикасынын менчигине кайтаруу боюнча ишке түздөн-түз катышкандыгы үчүн, ошондой эле Кумтөр Голд компаниясынын жабык акционердик коомунун 30 жылдыгына байланыштуу кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Учурда Кумтөр ишин 1 мүнөттө токтотпой, алдына коюлган пландарын так аткарып, кенди андан ары өнүктүрүү боюнча стратегиялык максаттарын ыраттуу түрдө ишке ашырууда. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 17,3 тонна алтын өндүрүлүп, 32,2 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрүн төгүштү. Таза киреше биздин мамлекеттин пайдасына 371 миллион долларды түздү. Эми мындан ары Кумтөр эле эмес, Кыргызстандагы бардык кендерди мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн биз өзүбүз иштетебиз. УКМКнын Чүй облусу боюнча Жайыл райондук бөлүмүнүн имараты жаңыланып, расмий ачылуу аземи болду. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, кызматкерлерди куттуктады. Белгилей кетсек, буга чейин атылган бөлүмдүн кызматкерлери эскилиги жеткен имаратта иштеп келишкен. Саламатсыздар, жолдоштор. Саламат болуңуз, жолдоштор. Бүгүн УКМКнын Чүй облусу боюнча Жайыл райондук бөлүмүнүн имаратынын капиталдык оңдоодон кийин расмий ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, башкармалыктын өздүк курамы жана атайын кызматтын ардагерлери катышты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өз сөзүндө улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине кайрылып, мамлекеттин коопсуздугу үчүн жүктөлгөн милдеттерди жогорку кесипкөйлүк менен аткаруу зарылдыгын белгиледи. Мамлекетибиздин алдында азыр өтө чоң тапшырмалар турат. Ошол тапшырмаларды аткаруунун негизги бөлүгү коопсуздукту камсыз кылуу, коомдук тартипти камсыз кылуу органдарына жүктөлгөн жана ошону биз аткарышыбыз керек. Мамлекетибизде тынчтык болсо, мамлекетибизде коопсуздук болсо, өнүгүү болот. Ошондо биздин мамлекетибизде жашаган ар бир жарандын турмушу оңолот, коомубуз оңолот. Коомубузда жашаган адамдарыбыздын келечеги аныкталат. Балдарыбыздын, келечек муундарыбыздын турмуштары оңолот. Мына ошого багыт алабыз. Ошондон биз мамлекетибизде коопсуздук сактап берүүгө, камсыз кылууга, ошол коопсуздукту бир эле райондун ичинде, облустун эмес, бүт мамлекетибиздин бардык жеринде камсыз кылууга милдеттүү болобуз. Буга чейин Жайыл райондук бөлүмүнүн кызматкерлери эскилиги жеткен имаратта иштеп келишсе, мындан ары алардын ишмердүүлүгүнө толук кандуу заманбап шарттар түзүлдү.
Уш жерде мен убагында ошо бөлүмдүн төрагасы болуп иштеп кеткем. Ал кезектеги зданиянын кебетесин көрсөңөр, конечно, азыркы менен ошондо биз только оюбузга келбеген азыркы мына здание туруп калды. Татынакай бардык жагынан шарт түзүп берип атат мына төрага. Бүт жерге мына бардык областтарда, райондорго, бүт жерге ушундай татынакай имараттардын баарын салып берип атат. Эми ошо чекистердин немесине мен ойлойм багына ошо киши келип жакшы ийгиликтерге жетишип атышат да. Бүгүнкү күндө баарыбыз көрүп колдоп атабыз. Рахмат, ыраазычылыгыбызды айтып атабыз. Ушундай шартта балдар кантип иштебесин. Баары туруп алып күнү түнү иштешет деп ойлойм мен. Үчүн биздин ардагерлерден чоң рахмат. Анан клуб генераловтон да ошо ыраазычылык, ошо Камчыбек Кыдыршаевичке ыраазычылык билдиребиз. Өлкө боюнча УКМК кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү аракеттери мындан ары да улантылары белгиленди. Алдыда дагы маанилүү объектилер пайдаланууга берилмекчи. Өз учурунда өлкө коопсуздугун толук кандуу камсыз кылуу жаатындагы талаптар да күчөтүлгөн. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу. Камчыбек Ташиев 2022 жылдын 16 сентябрындагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы кагылышууда жаракат алган чегарачы Тайырбек Инхамовго 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырганын УКМКдан кабарлашты. Билдирмеге караганда Ташиев чегарачы Тайырбек Инхамов менен жолуккан. УКМК төрагасы ата-энесине ыраазычылык билдирип, ал өсүп келе жаткан муундарга үлгү экендигин белгиледи. Согуштук аракеттерге катышкан батырлардын эмгегин мамлекет эч качан унутпай турганын кошумчалады деп жазылат кабарда. Тайырбек Инхамов 2022 жылдын 16 сентябрында мамлекеттик чегаранын Кыргыз-Тажик тилкесинде атышуу учурунда 2 бутунан катуу жаракат алып, колун ок тешип кеткен. Ошондой эле сол көзүнөн ажыраган. Учурда ал ата-энеси менен жашаары маалым болду. Ошто октябрь айында курулуш жүрүп жаткан көп кабаттуу үйлөргө жумушка тартылган 3 жаран каза болду. Алардын экөөсү бийик имараттан куласа, дагы бирөөсү башына опалубка түшүп кетип, ооруканада өзүнө келбей көз жумган. Укук коргоо органдары жакындарынын арызы жок болгондуктан окуяны кокустук деп каттоого алып, тергөө иштери уланып жатканын маалымдады. Бул тууралуу кененирээк Асель Сыдыкованын материалында сөз болот. Бүгүнкү күндө көп кабаттуу үйлөрдү куруу учурдун талабы болуп турат. Барыбызга маалым болгондой, Кыргызстандын аймагында дагы бир нече жеке компаниялар, мамлекеттик компаниялар калкты үй менен камсыз кылуу максатында курулуш иштерин кызуу жүргүзүп жатканы белгилүү. Ал жайларга жумушчулар тартылып, алардын техникалык коопсуздугун сактоосу эскертилип келет. Тилекке каршы октябрь айында эле Кара Суу району аймагында 2 жаран, бири бийик имараттан куласа, экинчисинин башына опалубка түшүп кетип, каза болгондугу маалымдалды. Окуя жумушчулардын курулуш учурунда жеке коопсуздук эрежелерин сактабагандыгынан улам жүз берген. Жакындары тарабынан арыздануулар болгон эмес. Бул факты боюнча укук коргоо органдары тергөө амалдарын жүргүзүп, маркумдун тууган уруктарын сурамжылоо иштерин улантып жатканын билдирет. Болгон жерге тергөө тобу чыгып, зарыл болгон бардык тергөө амалдарын жүргүзүп, күбөлөрдү жана маркумдун туугандарын суракка алып, алар тергөөгө эч кимге эч кандай арыздоолугу жөнүндө көрсөтмө беришкен. Буга чейин Ош шаарында дагы дал ушундай окуядан жаш өмүр кыйылды. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жумуш жасаган 95-жылкы жаран 6-кабаттан кулап түшүп жеринде көз жумган. Азыркы тапта Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тергөө иштери жыйынтыктала электигин айтууда. Алгачкы тергөөнүн маалыматына караганда курулуш компаниясы тарабынан тиешелүү баягы коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча аткарылчу иштер аткарылган. Ошончо дагы биз күбөлөрдү жана ошол маркумдун тууган уруктарынын күбөлөрүнөн сурамжылоо иштерин жүргүзүүнү улантып жатабыз. Жумушчуларды тандоодо сөзсүз түрдө курулуштагы коопсуздук эрежелердин сакталышына өзгөчө көңүл бурулушу керек. Аларга милдеттемелери тааныштырылып, атайын сабактар өтүлүүсү же коопсуздук эрежелери боюнча китепчелер болушу шарт. Муну менен катар жеке өмүрүнүн коопсуздугу үчүн тиешелүү документтерге кол коюлуусу да каралган. Азыркы учурда биз тараптан курулуш жүрүп атканда барып карап турат инспекторлор, техника безопасности деген журналдары болот. Инструктаж өтүшөт, ошо строительный фирма
өзүнүн жумушчуларына ар квартал сайын инструктаж өтүп турат коопсуздук боюнча. Аларга кол коюп, ошонун негизинде жүрүп турат коопсуздугунун. Ушул тапта Ош шаарында жалпысынан 66 көп кат үйдүн курулушу жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик 37 көп кат үйдүн курулушу мыйзамсыз экенин ачыктаган. Алардын иши токтотулуп, сот иштери башталганы белгилүү. Булар бизге чейин жанагы 2-3 жыл мурун башталып калган мыйзамсыз курулуштар. Алардын документтери керки багы нормаларга жооп бербегенге байланыштуу булар багы градсовет деген бар, ошо градсоветтен өтпөй калган. Же өткөндө дагы 1-2 пункттарды аткаруу максаты менен курулуш башталсын дегенде дагы алар ошону аткарбай курулуштарын баштай беришкен да. Ошол негизинде багы газ келип туруп фиксация кылып, ошол жерде жана штрафтары салып туруп сотко жиберген, сот териштирүү иштери башталып кеткен. Ошондой. Асель Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Ордо калада бир канча жерге бомба коюлганы тууралуу маалымат тастыкталбаганын билдирди. Эске салсак, бүгүн эртең менен милицияга Октябрь, 1-Май жана Ленин райондук сотторунда, Жогорку сотто, санариптик өнүктүрүү министрлигинде жана Азия Мол менен Сум соода борборлорунда жардыруучу зат коюлганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерлерге райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары, ыкчам тергөө кызматынын топтору барган. Аталган аймактар курчоого алынып, анда иштегендер эвакуацияланып, жеринде кинологдор иштеген. Бир да жерде бомба же күмөндүү нерсе табылган эмес. Бомба коюлганы тууралуу маалымат тастыкталган жок деп айтылат кабарда. Жалган маалымат тараткандар боюнча ишти эми УКМга карай турганы кошумчаланды. Быйыл Бишкек шаарында ыштын деңгээли өткөн жылдарга салыштырмалуу азаят. Бул тууралуу жергиликтүү кала мэриясынан убадалууда. Учурда карата 1000ден ашуун автобус сатып алуу пландалып, Таштанды полигону жаптырылса, ага улай шаардагы 22 отказан газга өткөрүлсө, 9 калктуу конуш толугу менен газга туташтырылган. Дегенмен бул аракеттер ыштан толук түрдө арылтуу мүмкүн эмес. Бишкек шаарын смогтон арылтуу максатында берилген тапшырмаларга ылайык жумушчу топтор тарабынан быйыл калаага 1000ден ашуун экологиялык автобус сатып алуу пландалып, Таштанды полигону жаптырылган. Ага улай калктуу конуштарда 18 000ден ашуун үйлөр газга туташтырылса, алардын ичинен 5 000ден ашык жаңы абонент жылуулук системасына, 800дөн ашыгы газ плиталарына кошулган. Биринчиден биз бүт отказандарды, Бишкек шаарында көмүр менен иштеп аткан отказандарды альтернативдүү түрдөгү отказандарга алмаштырдык. Бул негизги газ менен иштөөчүлөргө. Ошонун негизинде эле 3600 тонна көмүрдү биз атмосферага кое бербейбиз. Ошо менен биргеликте мынакей шаарга 1000ден ашык автобус алынып атат. Бул деген 2500 микроавтобусту жолдон сыртка чыгарат. Орто эсеп менен эле эсептесек, күнүнө 90дон 100 тоннага чейин дизелдик май атмосферага чыкпайт. Мына бул боюнча илимий изилдөөлөр бар. Бир эле микроавтобус 4000 тонна CO2 көлөмүн атмосферага чыгарчы. Ал эми жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги болсо Бишкек шаардык кайгуул кызматы менен биргеликте калаада катализаторсуз жүргөн унааларды аныктоо боюнча иштерди күчөткөн. Мындай иш аракеттер ышты алдын алуу максатында жүргүзүлүүдө. Ушул жылдын 1-мартынан тарта 450 автокөлүктөн чыккан газдын көлөмү текшерилип, 6 унаага 45 000 сом өлчөмүндө айып салынган. Бул рейдтердин алкагында 450гө жакын, азыркы учурда 450гө жакын автоунаа текшерилди. Ошондой эле эгерде ушу нормадан аябай, нормадан 2 эсе, 2ден көп эсе нормадан ашык болгон, өзгөчө кооптуу, адамдын ден соолугуна кооптуу, зыяндуу заттарды чыгарган автоунааларга протокол салынып, ушул күнгө чейин 6 протокол салынды. Бишкек шаарында смогтун алдын алуу үчүн газификация, автоунаалардын тыгындарын алдын алуу, жана сапатсыз көмүр жакпоо, жана ошондой эле таштандыларды жакпоо, транспорттон чыккан түтүндүн алдын алуу боюнча бир катар протоколдук тапшырмалар берилип жатат.
Кышкысын абасы эң булганыч жагынан дүйнөлүк рейтингде шаарлардын сап башына чыккан Бишкек калаасында азырга чейин ыш маселеси көйгөй бойдон калууда. Жогорку жана жергиликтүү бийликтин смогко каршы күрөшүү боюнча атайын жумушчу топторду түзүп, иштеп жатабыз дегенине карабастан борбордо абанын сапатына байланыштуу жагдай өзгөрбөй келет. Бишкек бизди акырындан өлтүрүп атат, урматтуу туугандар. Биздин сүйүктүү Бишкегибиз бизди акырындан өлтүрүп атат. Өнөкөй жарандан баштап президентке чейин, министрлерге чейин, депутаттарга чейин акырындан өлүп атабыз. Ушул жерде отургандардын баары үй бүлө балага карабыз менен. Бишкектеги смогтун 3 негизги себептери бар. Биринчи себептери бул жайкы убактагы Бишкектеги смог, экинчиси кышкы убактагы смог. Кышкы убактагы смогто ошол эле транспорт калат, көбөйөт, жайында ар кайсыга кетебиз. Экинчиси ТЭЦтен чыккан түтүн, ал айтып атпайбы, бийик, ал учуп жок. Ал багыттан өзгөрткөндө Бишкектин үстү менен өтөт. Өткөн жылы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкектеги ыш көйгөйүн чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунан 6,7 миллиард өлчөмүндө грант сураганы айтылган. Ага карабай калың элди чуу кылып, калааны каптаган кара түтүн маселеси кышында гана көтөрүлүп, жаз келер менен бул көйгөй унутта калууда. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер менен ыштан толук арылууга мүмкүн эместигин калаа бийлиги өздөрү деле моюндайт. Бул иштер этап менен уланаарын эскертишет. Нурзат Көчүмкулова, Азамат Акматуулу, регион, Бишкек. Баткен облысы боюнча 68 000 пенсионерге октябрь айынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө 38% кошулду. Эң аз дегенде 500 сомдон тартып 3000 сомго чейин көбөйгөн. Бул көрсөткүч башка жылдарга салыштырмалуу keskin жогорулаганын социалдык фонддон билдиришти. Мындан сырткары өзгөчө макамы бар айылдарда жашаган 14 000 пенсионерге 2 жылдан бери 2000 сомдон пенсиясына кошулуп келет. Кененирээк кийинки материалда. Өзгөчө макамга кирген Карабак айылынын тургуну Урайым Дилшатовдун пенсиясына 2 жылдан бери 2000 сомдон кошулуп 9000 сомдон алып келген. 1 октябрдан тартып анын пенсиясы 13000 сомдон ашты. Байбичеси көнүн пенсиясын кошкондо керектөөлөрүн сатып алганга кенен жетип калганын айтат. Кыргызстан боюнча да немелерге да 2000ден кошуптур. Азыр бардыгы кошулуп 13000ден ашык пенсия алып жатабыз. Hazır endi şul pensiyabızga jardam bol, mana hazır mana dary dermek, mana özübüzdün yemegibizge karajatыбызга da koşulup, mana 13000 pensiya alıp jakşı jaşogo em olup kaldı da jardam bolup kaldı. Инфляциянын өсүшү менен базар бааларынын жогорулашы пенсионерлердин турмушуна да таасир тийген. Пенсиянын көбөйтүлгөнү аз да болсо улгайган муундун жашоосуна жардам болду дейт Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Ушул кезге чейин 500 сомдон кошулуп келген болсо, 1 октябрдан тартып 3000 сомго чейин кошулду. Продуктларга баалын өскөндүгү, ошол боюнча мындай ошол көбөйүп келе жатат эле да ошол пенсия жетпей, бүгүнкү күнү ошол пенсияны ошо эң акыркысы 500 сом болуп алды 3000ден ашык көтөрүлгөнү бүгүнкү күнү ушул карыялардын жашоосуна үмүт улап турат да, себеби ушул баалардын өскөнүнө ушул пенсиянын кошулгандыгы ошолордун демдерин басып, ошол үчүн өкмөтүбүзгө, президентибизге өтө чоң ыраазычылыгын билдирип, азыр бүгүнкү күнү ошол жакшы маанайда жашап жатышат. Статистика кызматынын маалыматы боюнча базар баалары 26%га өскөн. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө 38% кошулду. Ага кошо эле октябрь айынан тартып өзгөчө статуска кошулган 30 айылдын пенсионерлерине 2000 сомдон кенемте да бериле баштады. Жогорулатканда кандай болду? Бул эң төмөнкү жогорулатуу бул 500 сом кошулду. Калганы камсыздандыруу бөлүмүнө карата жараша жогорулап кете берди. Биз орточо алып карасак, биз эмгек акы алып иштеген адамдардыкы толук пенсиясы бул 2000-3000ге чейин жогорулады десек болот. Баткен облусу боюнча жалпы 68 000 пенсионер бар. Анын 14 000-ине 2 жылдан бери 2000 сомдон кенемте кошулуп берилген. 1 октябрдан тартып кенемте алуучулардын саны 22 000ге көбөйгөн. Башкача айтканда өзгөчө макамы бар айылдар 62ден 92ге көбөйгөн. Нургазы Жайнаков, регион телеканалы, Баткен облусу.
Поезд жана автоунаалардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында таш кулатуу иштери жүрүүдө. Учурда альпинисттер Бишкек Нарын Торугарт жол тилкесинин 118-чакырымында иштеп жатышат. Буга байланыштуу атылган багытта каттаган автоунаалардын коопсуздугу үчүн жолдун бир багыттагы тилкеси маал-маалы менен тийиштүү кызмат тарабынан тосулуп жатат. Тоо борунда иштеп жаткан альпинисттердин ишмердүүлүгү менен кабарчыбыз таанышып кайткан. Бишкек Нарын Торугарт авто жолунун 118-чакырымы башкача айтканда Боом Капчык айында таш түшүрүү иштери жүрүп жатат. Аталган иш-чараны Кыргыз темир жолу ишканасынын альпинист адистери аткарууда. Буга байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо адистери тарабынан жолдогу автоунааларды токтотуу маал-маалы менен да жүрүп жатат. Үстүбүздөгү жылдын 16 октябрынан 17 октябрына чейин тоо борундагы таштарды түшүрүү иштери жүрөт. Бул убакыт аралыгында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын инспекциясынын кызматкерлери тарабынан жол жартылай тосулуп, тазалоо учурунда унаалар бир тилкеге багытталууда. Иш эртең мененки саат 9:00дөн 15:00гө чейин уланат. Боом Капчык айдын ичи аябай мындай кыйын участок, опасный участок болуп туруш үчүн ошон үчүн бул альпинисттерди окутуп ушуларды жаратканбыз. Булардын иштегенине бир 15 жыл болуп калды. Сырткары жол деген ошол график менен эле жабылат, поезд жол жабылат, токтотулат. Бизде окно деп коет, окно алабыз. 5-6 сааттык окно. Андан тышкары бул электроэнергиясы, поезд, автожолдун баары, автожол болсо ГАИ менен иштейбиз. ГАИлер биз менен чогуу иштешет, алар убакыт менен 15-20 мүнөттөн кылып ушу автожолду жаап берип турушат. Ошол маалда биз иштейбиз. Таш түшүрүү иши жылына 2 ирет тагыраагы күз мезгилинин октябрь айынын орто ченинен башталып, ноябрдын ортосуна дейре. Ал эми жазында туристтик сезонго чейин апрель-май айларында аткарылат. Мунун баштапкы максаты коопсуздукту камсыз кылуу. Анткени тоо борундагы таштар жыл сайын ордунан козголуп, жүрүп бара жаткан поезд жана автоунаалардын үстүнө кулап түшүү. Анын кесепетинен ар кандай кырдаалдагы кырсык орун алуу коркунучу жогору. Поезд келатканда, неметип келатканда алдын ала ошон түшүп калат да. Поезд таш буяка түшүп калат, талкалап кетет, муну шпал сындырып кетет, рельс сындырып кетет. Антпесе груженный поезддар кулап кетиши мүмкүн. Рельстен чыгып кетсе, бул чүйгө кирип кетиши мүмкүн. Таш түшүрүү үчүн жалпысынан 7-8 альпинист эмгектенет. Алар алгач кооптуу делген аймактарды аныктап алып, андан соң тазалоо ишин жүргүзүшөт. Коопсуздук үчүн аткарылып жаткан ишке байланыштуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын адистери автоунаа менен каттамга чыккандарга алдын алууну суранышат. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахмат уулу, регион, Кемин району. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Бишкек-Ош унаа жолунун 246-чакырымдагы кар көчкүгө каршы туннелдин ачылышына катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, бул жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирет жана республиканын негизги кан тамырынын бири болуп саналат. Бул жол күн сайын кышында дагы, жайында дагы 100 миңдеген айдоочуларды тейлейт жана ошол эле учурда кар көчкү коркунучу бар. Япон өкмөтүнүн жардамы менен биз жабык жол туннелин кура алдык. Бул кар көчкү учурунда унаалардын токтоп калуусуна жол бербөөгө жана айдоочулардын коопсуз өтүүсүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Туннелди республиканын уникалдуу курулуштарынын катарына ишенимдүү түрдө кошууга болот. Ал жапон технологиясы менен монолит бетондон курулуп, жолдун турасы 30 метрге кеңейтилген. Кыргыз-Япон достугунун урматына атылган туннел көп жылдар бою кызмат кылат деп ишенем деген Акылбек Жапаров Япония өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, узундугу 460 метр болгон туннелдин курулушу 2019 жылдын май айында башталып, жалпы долбоордук сметалык баасы 39,2 миллион АКШ долларын түзөп, учурда объекттин курулушу толук бүткөрүлгөн. Регион телеканалынын кайрымдуулук чыгарылышын улантат. Базар Коргон районунун 50 жаштагы тургуну Зайырбек Абдуллаев коомчулуктун жардамына муктаж. 2 жылдан бери боордун цирроз оорусу менен жабыркап келет. Дарыгерлерге көрүнгөн учурда тез арада операция кылдыруу керектигин эскертишкен. Бирок ага көп суммадагы каражат керектелгендиктен коомчулуктун жардамына муктаж. Дөнгүнгө арыктап атат, мындай шишип атат.
Базар Коргон районуна караштуу Беш Бадам айылынын тургуну 50 жаштагы Зайырбек Абдуллаев коомчулуктун жардамына муктаж. Анткени 2 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Дарыгерлерге көрүнгөн учурда тез арада операция кылдыруу керектигин эскертишкен. Серос печень деп диагноз коюлган 2 жыл мурун. Анда дарылар көрөйлү деп доктурлар эме кылдылар, эме кылдым. Эмеге баары алмаштырыш керек деп майда базарга жаткан, июнда жаттым базарга. Ар 3 айда жаттым өз больницага. Анан эме болду эле, июндарда жаттым эле. Алмаштырбаса болот деп ишим иш кетет да, анан өпкөмө суу алат, ишим ишигенден. Боорду алмаштыруу үчүн Индия өлкөсүнө баруу керектигин дарыгерлер айтышкан. Операция үчүн 40 000 АКШ долларындагы каражат керектелет. Бирок ага үй бүлөнүн чамасы жетпегендиктен колунда бар жарандардан жардам сурайт. Сиздерден өтүнүп суранам. Мен жолдошум 2 жылдан бери ушу гепатит менен оорутат. Биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок үчүн сиздерден кайрылып атам. Бизге жардам берип коюңуздар. Биздин балдарыбыз жаш. Болгон мүмкүнчүлүктү 2 жылдан бери иштетип бүттүк биз больницага. Бир жатканда 80 000ден акча кетип. Коомчулуктан сурайм ушу кыргыз эли менен жардам берип койгула. Индияга барып операция болушум керек болду. Боорум кургап кетти экен. Катып азыр 15-20 операция калды деди өткөндө. Докторго чакырды эле барып текшердим. Үй бүлөнүн туугандарынын 40 000 АКШ долларындагы каражатты табууга чамасы жетпейт. Ошондуктан Зайырбек Абдуллаевдин абалына кайдыгер карабаган жарандарды жардам берүүгө чакырабыз. Экрандагы номерлер аркылуу байланышып каражат которсоңуздар болот. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасын дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.